Атын атап жүзүн көргөзүүнү каалабаган каарманыбыз шаардагы социалдык дүкөндөрдүн бирин аукционго катышып иштеткен, бирок соода жүгүртү аз болгондугуна байланыштуу өзүн актабай жабууга аргасыз болгон. Анткени мында талап боюнча сатылган азыктар салыштырмалуу арзан баада болушу керек болчу. Деген менен андай ыкма менен киреше тапмак турсун ижара акы да табууга кыйын болгон. Ылдый жагында ол жерде 2 метр сайын продуктовый магазин, сүт толтурат ал жердечи. Сүт өтпөйт да. Олордон мисалы магазинде 60 сомдон домашний сүт сатса, ол жерге келип алып 50 сомдон домашний эмес сүт саткан. Ошо не выгодно, ал жерде иштештин кереги жок да. Эми иштетилбей калган дүкөндү бир гана азык-түлүк сатуучу эмес, түрдүү багытта тез тамактануучу жай кылып иштетүүгө уруксат берсе деп сунуштап жатышат. Башка эмеде багытын өзгөртүп берсе, как положено арендасын төлөп, жер акысын төлөп, суусун төлөп иштетсек, ошондой мааниде мен ошо эмеге келгем да, кайрылгам да. Өзүң кандай багытта иштетейин деп аткансыз? Мен ошо билинчик ачайын дегем да, молочный билинчик, натуральный продуктылардан жасалат. Аркасында детсад бар, мектеп бар. Каладагы социалдык дүкөндөр калктын маанилүү азык-түлүккө болгон муктаждыгын жоюу максатында негизделип, учурда 7 дүкөн салынган. Бүгүнкү күндө алардын 3-өө гана иштеп, калгандарына сынак жарыяланган. Ал эми дүкөндү башка багытта пайдаланууга уруксат берилбейт. Анткени баштапкы багытта азык-түлүктү салыштырмалуу 10% чейин арзан баада сатуу талабы менен ачылган негиз кылышууда. Жок, конкурстан өткөн, кээ бирки жарандар ошол конкурстан өткөн талаптарды аткара албай атышат. Мисалы үчүн негизги талап ал жерде жөнөкөй жана азык-түлүк дүкөнү сыяктуу кылып башка баада эмес, негизги ушул эт, сүт багытындагы азыктарды ушул базар баасынан бир аз 5-10% арзандатып бериш керек да. Анан булар жанагындай ашкана кылып алабыз же башка бленди кылып алабыз деп мындай биз конкурстун утуп алсак эле кийин багытын өзгөртүп алабыз деген адашып болушканда андайга уруксат берилбейт. Азырда социалдык дүкөндөр ижарага берилип жатканы менен коюлган талаптар иштетүүнү каалаган жарандарды канааттандырбайт. Ошентсе да талапка макул болгондор мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгына атайын өтүнмө менен кайрылса болот. Анда ижара акысынын баштапкы суммасы 21 чарчы метрге 2476 сом деп коюлган. Эми социалдык дүкөндөн башка дүкөндөр толтура. Жеке менчик, же болбосо муниципалдык жерди ижарага алып, иштеткен өздөрүнүн каалаган багытында иштетип, мисалы үчүн сулуулук салону болобу, жана азык-түлүк магазин болобу, андай толтура, аларга чектөө жок. А бул социалдык дүкөндөрдүн конкреттүү багыты бар. Негизги ошо аткаруучу мындай максаты бар, ошол гана максатка пайдаланууга берилет. Учурда социалдык дүкөндөрдүн иштөөсүнө муктаждык күч, анткени азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбаттап, арзан баада сатып алуу зарылдыгы көп. Социалдык дүкөндөрдү иштеткенден кийин балам контроль күчөтүлүш керек да. Контроль болбосо каяктан неме болот эле. Өзүн эле билген баасы. Бизге окшогон пенсионерге кыйын эле болуп атат. Жумуш кыла албасаң, колуңан эчтеке келбесе балам. Баасы арзан болушу мүмкүн. Частныйларга карагандачы. Бизге деле жакшы эле иштеп турса. Белгилей кетсек, мындан 2 жыл мурун Ош шаарында 4 миллион 756 миң сомго 7 социалдык дүкөн курулган. Долбоору аз камсыз болгон жарандарга, көп балалуу үй бүлөлөргө, жөлөк алуучуларга жана пенсионерлерге жеңилдетилген кызматтарды көрсөтүүгө багытталат. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.